өзүм дагы негизи миллионершамын деп коеюнбу, не знаю, бирок миллиардерша десең, бирок миллионерша болбой калдың уже. Миллиардка кеттик. бирок мен ошо кичинекейимден ажырашты, буну чөлгө таштап кетсең деле кетип калат үйгө деп. Жумуш таппай жүрөм дегендерге мен таң калам да. Мен реально таң калам. Мен жөн эле жалкоосуң деп айтам да, просто жалкоосуң деп айтам. Чыгып дордого туруп тачка түртсө деле акча иштегендер толтура. Бирок билесиңби, азыр заман аябай өзгөрүп атат. Азыр ушунча адамдардын аң сезими да өзгөрүп баратканы кубандырат. Аялдар өзү эркектик күчтүү алып алганда, мен, например, миллион акчалар тапсам дагы мени полностью күйөөм багат. Мен тапкан акчамды билет канча экенин. Бирок мен даже үйгө бир лепешка, бир нан, бир бумага алып келбейм. Алып келсем, сразу акчасын которгузуп алам да, например. Аял киши өзүнө чыгарша кылса, үй бүлөсүнө көбүрөөк керет. А эркек киши үй бүлөсүнө чыгарша кылыш керек. Бекер жумушчу катары аял кишини көрбөш керек экен деген баягы жыйынтыкты бул сен айтып аткан нерседен мен өзүмө тыянак чыгарып атам да. Сага болот мындай ойду ойлогонго, бул нерсени кылсаң болот деп колунда бар нерсесин деле аткарбаган айымдар көп экен да.